Олантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал эми бизде коногубуз бар. Жана ошондой эле биз оюндарды да ойноп жатабыз. Алгач коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Бизде жаш баягы китепкөй окурман десек дагы болот, биринчи курстун студенти, улуу адамдардын ойлору, улуу ойчулдардын ойлору деген китептин автору Азамат Бекзо мырза конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен кош келиңиз. Рахмат. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул Азаматтын китептери тууралуу биз кеп кылабыз. Ага чейин биз жогоруда суроо берген болчубуз. Теңирим Манас аттуу чыгарманын автору ким депчи. Биздин Шанс китеп дүкөнүнөн, бул жактан көрсөтүп койсоң азыр белегибиз бар. Мынакей ушундай Шанс китеп дүкөнүнөн бизде белегибиз бар. Ичинде сонун жаш балдарга арналган китеп бар, ручкалар бар. Андыктан келиңиздер, чамдаңыздар. Көрүшүбүз бар экен байланышта. Кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, келиңиз. Угуп атабыз, таанышалы. Өзүм атым Нурия. Бул Теңири Манас романынын автору Ашым Жакыпбеков болот. Ашым Жакыпбеков. Азамат, китепти көп окуйсуз го, Балдарыма окуп бергенге аракет кылам, бирок жомокторду эле да. Жомокторду. Дал ушул чыгарманы дагы албетте окуп берүүнү эстен чыгарбаңыз, урматтуу биздин көрүүчүбүз. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Дал ушул чыгыр адабияты китепкана Шанс китепканасынан сиздерге балдарыңыздарга арналган жакшы белек болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Азамат, сиз китепкөй, жаш китепкөй деп айтсак болот да. Ушул улуу жазуучулардын ойлору, кантип чыгып калды бул китеп? Айтып берсеңиз. Идеяныбы? Хорошо. Бул китеп өзүмө бир 11 класста окуп жүргөндө жашыма максаттарды коюп жазган элем. Ошондо бир максаттын эмеси мындай жазгам: 19 жашыма чейин бир китептин автору болуусу депчи. Анан ойлоп көрдүм. Анан адабиятка өтө жакынбыз. Атам жазат, апам жазат. Айта кетчү нерсе, Зинакан Пасанова акын, жазуучу, журналист, публицист эжебиздин уулу, эң кичүү. Ооба. Ошол кичинекей кезинен бери ошол китептер менен тарбияланып жүргөнбүз. Анан мен дагы өтө кызыгып кеттим. Анан өзүмдүн жашоомо чоңойгондон ким болом дегенде жазуучу болом деп айттым. Толук чечим кабыл алдым. Ошондон анан мен көбүнчө эмелерди окуйм. Белгилүү батыш өлкөлөрдүн жазуучуларын. Ошолорду окуп карап көрсөм, азыркы кыргыз окурмандары ошол жазуучулар менен анча деле тааныш эмес экен. Мисалы, Францияда жазуучулар десек, Жума, Гюгоны айтат, башкаларын билбейт. Ал жакта бирок Францияда көп улуу жазуучулар болгон. Ошолор менен чыгармаларын, алардын тагдырлары менен тааныштырайын деп ушул китепти топтоп жүрүп, бир жылдын ичинде топтодум, материал издедим. Анан жакында ушу декабрь айында чыкты. Бул китептин ичинде эмнелер катылган эми? Көбүнчөсү бул жерде бир 32 батыш жазуучу жана өзүбүздүн улуу жазуучубуздун Чыңгыз Айтматовдун белгилүү чыгармаларынан алынган улуу ойлор, афоризмдер, учкул сөздөр жана максимдерди алып, анан ушул жазуучулар жөнүндө кыска бир автобиографиялык маалыматтарды топтоп койдум. Демек, бул баягы улуу жазуучулардын өмүр баяны менен, деги эле алар менен батыштын жазуучулары менен, деги эле дүйнөнүн жазуучуларынын баардыгын тааныштыруу болуп саналат экен да. Ооба, ошолордун арасында 50% Нобель сыйлыгынын жеңүүчүлөрү, лауреаттары. Дагы кандай пландарды коюп атасыз? Жазуучу болом дедиңиз, өзүңүздүн жазган бир кандайдыр бир чыгармаларыңыз бардыр? Кичинекей аңгемелерим бар, бирок эң жаккан чыгармам, өзүм жазган чыгармамды бир жакка жөнөттү элем. Дүйнөлүк конкурскачы, дил баяндар боюнча жаратылыштан эмнени үйрөнөбүз деген. Ошого июнь айында жөнөткөн элем, ошонун жыйынтыгы чыкты. Ошол эң жакын, эң алда койгон ийгилигим ошол деп ойлойм. Бирок азыркы пландар көп, ошолорду жазып, аракеттенип атам. Азамат, сиз эң жакшы атыңызга затыңыз жарашкан жигит турбайсызбы? Биз ушул Азаматтын китебин азыр түз эфирде ойнотобуз. Мына Азамат менен биргеликте жеңүүчүнү дагы аныктайбыз. Мындай кылбайлыбы? Телекөрүүчүлөрүбүздөн эң бир таасирлүү, ошол эле Азамат айткандай, батыш жазуучуларынын ойлору, учкул сөздөрү болобу же кыргыз жазуучуларынын афоризмдери болобу, сизге жакканын эң таасирлүүсүн түз эфирге чыгып айтып берсеңиз, эгер Азаматка жаккан болсо, бизге жаккан болсо, албетте сизди жеңүүчү кылабыз, ушул китепти карабыз.
ооба негизинен мунун ичи толгон токой жакшы мыкты жазуучулардын өмүр баяны менен толуптур. Анда эмесе келиңиздер, чамдаңыздар, биздин оюнга катышыңыздар. Бир жакшы учкул сөз жаңы эле айтып кетти. Жакшы афоризм. 56-72 сандары түз эфирде иштеп жатат. Байланышка чыксаңыздар болот. Азамат, анан сиз көптөгөн батыш жазуучулар деп атпайсызбы? Ошол жазуучулардын чыгармаларынан алынды ойлор. Ошол чыгармаларды, китептерди сиз окуп чыктыңыз да, материалды кантип топтодуңуз? Кайсыл жактан? Биринчи очередте өзүм окуган ошол жаккан чыгармалардан алып, өзүм бир адатым бар. Китеп окуганда ар дайым колумда калем бар. Ошо жаккан сөздөрдү, жаккан бир окуяны мен астын чызып коем. Ошолорду эле колдодум жазганда. Анан мектепте окуп жүргөндө ошол китептеримди карап көрсөм, мен окуган ошол жерде эле ошондой эле жазып чыкмын, ошолорду эле колдондум. Мисалы, биз билген Кичинекей Ханзада деген чыгарма бар. Антуан де Сент-Экзюпери жазуучунун ошонун эң көп афоризм бул ошол жазуучунуку кирди. Себеби анын ойлору азыр деле актуалдуу. Анын деле ойлору азыр бизге керек. Жана интернеттен эле колдондум материалдарды, анан ар кандай энциклопедия жазуучулардын, ар кандай ошо башка жазуучуларга арналган статьяларын карап, издеп таап коштум китебиме. Азаматсыз сонун китеп чыгарыптырсыз. Мынакей ушундай өтө калың эмес, өтө жука эмес, сонун орточо мындай сиздин өзүңүздүн жашыңызга ылайык жакшы китеп чыгарыптырсыз да. Азамат, айтсаңыз, анан кайсыл жазуучунун ою сиздин эсиңизде, же болбосо ар дайым кайсыл жазуучунун сөзүн колдоносуз көпчүлүк учурда? Ага чейин Азамат азыр токтотуп туралы, сөзүңүз оозуңузда. Байланыш телефон бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кош келиңиз. Мен бир афоризм айтайын дедим эле. Айтып көрүңүз. Биз сизди угуп жатабыз. Алло, Чыңгыз Айтматовдун адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген. Жакшы, атыңыз ким? Эң маанисин түшүнгөнгө эң жакшы сөз да ушулчу. Себеби күнүнө ката кетиребиз, күнүнө кандай иштер гана болбойт. Ошого күн сайын адам болуш, адамдай болуп жүрүш бул өтө чоң неме болуш керек дейм да, жоопкерчилик. Жакшы, атыңыз ким сиздин? Аты жөнүңүз ким? Кайсыл жактан байланышка чыгып жатасыз? Жакшы, кандай дейсиз? Бул эми биз абдан көп колдонулган сөз да, Азамат мырза. Кандай дейсиз? Айымды жеңүүчү деп тапсак болобу? Ооба, сөзсүз. Себеби ушул эле афоризмди мен өзүм китебимде жаздым, ошол китепти ошон үчүн ушул эжеге берелик. Жакшы, Азаматтын тандоосу менен жаңы эле урматтуу көрүүчүбүз байланышка чыккан китеп сиздин колуңузга тиет, буюрса, биздин телеканалдан алыстабаңыз. Келиңиз. Кайсыл ойчулдун жазуучунун сөзүн көп колдоносуз? Көбүнчө эки жазуучуну айтып кетейин. Бул ошол эле айтып кеткен Антуан де Сент-Экзюперинин эң башкы ою бул эң маанилүү нерсени көзүң менен көрө албайсың дейт, жүрөгүң менен гана изде дейт. Кичинекей Ханзада чыгармасындачы ошол афоризм өтө жагат мангачы. Жана дагы бир сөздү айтып кетсем, азыркы дүйнөнүн эң мыкты жазуучуларынын бириси бул Орхан Памук, түрк мамлекетинин эң мыкты жазуучусу болуп эсептелет. 2006-жылы Нобель сыйлыгынын жеңүүчүсү. Анын бир сөзү бар, жакшы бир чыгармасындачы. Эгерде адамдарга ишенбесек, жашообузда эч нерсеге жете албайбыз дегенчи. Анан ошону деле колдонуп коем. Кээде ар кандай окуялар болуп, ар кандай жагдайларга түшөт экенбиз. Бул кишиге ишенем, ишенем деп ошондо ушул эмени эстеп кетем. Анан не болсо да кылып көрөйүн деп, жакшы эле ошол максимди, ошол афоризмди эстеп колдоном жашоомдачы. Негизи ушул жазуучулардын өмүр баянын билүү үчүн, же болбосо чыгармаларын билүү үчүн дагы мындай өзүнүн тилинде мындай окуп көрүш керек болот да. Сиз канча тил билесиз? Мен оюмча 4 тил билем да. Кайсыл тилдер? Кыргызча, сөзсүз, орусча, бир аз аңгырча, анан түркчө. Себеби биз Кыргыз-Түркмөнас университетинде окуганда ошо түркчө үйрөттү бизгечи. Жакшы. Мындан кийин, бул китептен кийин да кайсыл китептерди чыгаруу пландарыңызда бар? Пландар бийик, бирок аларды азыр айтканга айта албайт окшойм. Бирок кичинекей чакан аңгеме ырларды жазып турам. Күндөн күнгө чыгарган ойлорумду, көргөн окуяларымды кагазга түшүрөт дегендей. Ошо. Анан 21-22 жашымда бир чоң бир повесть же роман жазайын деп ойлоп жатам, азыр пландапчы. Ал үчүн материал топтош керек, ал үчүн бир окуяларды көрүп, ар кандай жагдайларга түшүп көрүш керек экен. Ошо проблеманы көрүп, эмнени жазайын депчи, пландап, схемасын түзүп,
Жакшы. Сиз көп китептерди ушул китепти түзүү үчүн да окуп чыктым деп атпайсызбы? Анан кайсыл китепти окууну сунуштар элеңиз көрүүчүлөргө? Сөзсүз түрдө биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын көбүнчө окуучуларга, студенттерге мен эрте келген турналарды сунуштайт элем. Жана Мартин Иденди, Джек Лондондун эң алгачкы жана эң белгилүү романын, Александр Дюманын Үч мушкетер жана Граф Монте-Кристо, анан Орхан Памуктун Истанбул деген романын сунуштайт элем. Эсиңизден чыгарбаңыздар, жаттап багы калууга аракет кылыңыздар дейли. Анан дагы Зинакан Пазанова эжекебиз тууралуу дагы жогоруда айтып өтпөдүкпү? Анан сиз анын уулу катары акын эжекебиздин жолун улантайын деген, ыр жазайын деген ойлоруңуз барбы балким? Апам ыр жазса мен прозага өтөйүн дегем. Себеби Анырда Бальзактын жакшы сөзү бар. Ошо жазуучуларгачы ыр жазыш үчүн сенин тилиң асманда учуш керек дейт. Роман жазыш үчүн, проза жазыш үчүн жерде реалист болушуң керек дейт. Мен көбүнчө реалистмин. Ошон үчүн ыр жазганда ырлар манчалык бийик эмес апамкыдайчы. Ошон үчүн мен сиз ушул бүгүнкү күндөгү эле баягы элдердин жашоосундагы эле бир окуяларды алып туруп ошол боюнча сиз жазайын деп аткан турбайсызбы чыгармаларды? Себеби ошо окуяларды окугандан кийин биз деле ойлонобуз да, буну күнүгө көрөм го, ушуну кандай кылсам болот депчи, ошондо таасири ошолор жогору. Аны ойлоп тапкандан көрүүчү. Ошондон биз көргөн нерсени ар күнү көргөн нерселерди жазсак, таасири чоң болот. Алдымдачы. Азамат, биздин колубуздагы китеп орус тилинде экен да. Анан биздин кыргыз тилдүү окурмандар үчүн китептерибизди кайдан табат? Бул китеп кыргыз тилинде чыгабы же бир гана орусчабы? Мен өзү орусча жазам, себеби орус мектепти бүткөм, анан бүт окуган романдарым көбү 90% орус тилинде. Себеби башка улуу романдар француз тилинде жазылган, испан тилинде аларды азырынча билбейбиз да. Бирок аракет кылабыз оригиналын окуганга. Бирок азырынча орус тилинде окуп, анан жазганда орус тилинде мен оюмду так жеткире алам да. Кыргыз тилинде азырынча аракет кылып. Бирок албетте кыргыз тил биринчи очередте туруш керек. Бар. Демек китептериңиз кыргыз тилинде чыгат, Буюрса. Буюрса деп күтөлү. Рахмат сизге. Ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Улуу жазуучулардын ойлору аттуу Азамат Бигзонун китебин жогоруда биздин көрүүчүбүз утуп алды. Мындан ары дагы албетте кыргыз тилинде сизден чыгармаларды күтүп калабыз биз. Сөзсүз. Мен дагы ишенем ошого. Дал ушул китептин автору Азамат Бигзо бүгүн бизде конокто болду. Ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Ал эми Таңмана программасын биз болсо улантабыз. Алдыда дагы кызыктуу конокторубуз бар. Эч кайда алыстабаңыз.